Жеңил өнөр жай күнүнүн алкагында ишкер айымдардын экинчи жабык форуму Бишкекте өтүп жатат. Иш чарада аялдардын өлкө өнүгүүсүнө, экономиканын өсүшүнө кошкон салымы өзгөчө белгиленди. Форумда Кыргызстанда ишкер айымдардын 90% тигүү тармагын өздөштүрүп, ийгиликтүү иш алып барып жаткандыгы тууралуу сөз болду. Иш чара 2 күн бою өткөрүлүп, экинчи күнүндө Борбор Азия жана Афганистандагы ишкер аялдар онлайн режиминде барылашат. Иш чара Афганистан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркменистан жана Өзбекстандын ишкер аялдарынын ортосунда түз байланыштарды жакшыртып, кызматташтыкты жана ишкер өнөктөштүктү бекемдөөнү көздөйт. Бардык тармакта иштеген ишкер айымдарды топтоп, бул жерде ушул аянт жеткизилиши керек да. Кимдин кандай күчтүү жактары бар, мисалы үчүн кайсы бизнести аркалаган, ким менен байланышканда жакшыраак мындай жыйынтык чыгат, бири-бирин биле жүрүшсүн деген максатта да. Негизи эл аралык форум өтүп атат Ташкентте. Аял лидерлердин диалогдук мындай площадкасы бар. Ошонун негизинде Ташкентте чоң Афганистан, Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан бардык ишкер айымдар чогулат дагы, бири-бири менен байланыш түзүшөт.